HSK 5-тин грамматикасын талкуулоону улантабыз. Бүгүн рухы жана занма эки сөздүн колдонулушундагы окшоштук айырмачылыктарын сүйлөшөбүз. Эко тең сурама ата точ сүйлөмдүн суроо берүү формасында колдонулат жана көпчүлүк учурда бирин бири алмаштырып колдонсо болот. Бир мисал карайлы. 只有知道如何怎么听者的人才知道如何怎么告诉前进. Сүйлөмдө айтылгандай, эгерде бир адам кантип токтогонду билсе гана, ал гаусу катуу ылдамдык, жогорку ылдамдык, ченжин, чен, бет маңдай, алды жак, жин биринчи мааниси кирүү. Бул жерде гаусу ченжин, жогорку ылдамдыкта алдыга жылуу, илгерилөө. Сүйлөмдүн ичинде дагы бир грамматикалык структура бар, ал 只有 шама шама шама, цай шама шама шама. Бул деген, эгер бул биринчи сүйлөмдөгү шарт аткарылбаса, экинчи сүйлөмдөгү жыйынтык болбойт деген сөз. Бул жерде айткандай, 只有 токтогонду билсе гана, адам туура учурда токтогонду билсе гана алдыга жыла алат. Катуу ылдамдык менен алдыга жыла алат. Эгер билбесе жыла албайт. Экинчи сүйлөмдөгү жыйынтык биринчи сүйлөмдөгү шарттын аткарылышына байланыштуу деген сөз. Ал эми бул эки сөздүн айырмачылыгы биринчи. Рухы көбүнчө шуменю китеп стилинде, жазма стилде көбүрөөк колдонулат. Бираз формальность бар ичинде. Мисалы, 该如何爱护我们的地球? Бизден жер планетабызды кантип коргошубуз керек, кантип коргой алабыз. Ал эми зама, 你今天是怎么来的? Сен бүгүн кантип келдиң? Жөө келдиңби, же болбосо машина менен келдиңби? Бул жерде көп учурда коюу, озеки сөздө көп колдонулат. Ал эми экинчи айырмасы, зама деген сүйлөмдүн ошол убактагы себебин сураган учурда колдонулат. Ал эми рухы андай шартта колдонулбайт. Мисалы, 今天怎么这么冷? Бүгүн эмне мынча суук? Эмне үчүн? Себебин сурап атат. Кыш жакындап калдыбы? Себепти суроодо рухы колдонулбайт. Үчүнчү айырмасы, рухы сүйлөмдүн аягында келгенде ошол иштин же нерсенин ал абалын суроо үчүн колдонулат. Же болбосо сүйлөмдүн аягында келип сунуш киргизүү, бир адамдын пикирин алуу, пикирин суроо үчүн колдонулат. Мисалы, 最近身体如何? Бул күндөрдө ден соолугуң кандай? Анын ал абалын сурап атат. Же болбосо, 我们去图书馆看书如何? Биз библиотекага барып китеп окуйлу. Эмне дейсиң? Суроо берип аткан адам жанындагынын пикирин сурап атат. Ал эми зама сүйлөмдүн башына келип, бираз таң калуу сезимин билдиргенде колдонулат. Мисалы, зама, 你不认识我了? Кандайча, сен мени тааныбай калдыңбы? Бул жерде негизи тааныш керек болчу. Атиги тааныбай калган үчүн биринчи суроо берип аткан адам таң калып атат. Ал эми тиңлийде биринчи жоопторду бат-баттан карап алышыбыз керек аудиону укканга чейин. Мисалы, бул жерде үй, бул жерде дагы дайсан, бул жерде үй, сан. Жамгыр жөнүндө сөз болушу көбүрөөк мүмкүн. Себеби төрт сүйлөмдүн үчөөсүндө үй, жамгырга байланыштуу сөздөр болуп атат. Аудиону угалы. 下雨了，出门时别忘了带伞。放心吧，忘不了。难的是什么意思？ Сөзсүз түрдө сүйлөмдүн акырында суроону угушубуз керек. Жоопту текшерип көрөлү. 下雨了，出门时别忘了带伞。放心吧，忘不了。难的是什么意思？ Бул жерде сурап атат. Жамгыр жаап атат. 出门时 сыртка чыгып баратканда, чыкканда, бьеваңла, унутпа. Тайсан, зонтик алганда. Фаңсинба, кыжалат болбо, не переживай. Ваң буляу, унутпайм, унута албайм. Бул жерде нанда шы шамаисы.
Демек туура жооп та хуэй дай санда. Жоопто абдан так айтты, ваң буляо. Унутпайм демек алат. 90% алат. Та мэй оюсан деп айткан жок, та бу чучула. Ал жөнүндө дагы айткан жок. Наоборот, фаңсен ба, унутпайм дейт. Үй кайтинга, бул жөнүндө дагы сөз болгон жок. Үйөдө ушул жерде видеону паузага коюп өз алдыңызча аткарыңыз. Биринчи сөздөрдү каралабыз. Чуан кийүү, чуанифу, кийим кийүү. Дай көтөрүп жүрүү, жанында алып жүрүү. Мисалы дай шожи, телефонду алып жүрүү. Дай бейба, сумканы көтөрүп жүрүү. Гуа илүү, чаңшан гуажа, дуалда илинип турат. Дай бул эки иероглифтин тону окшош, бирок бул кийимдер, мисалы аксессуарларга карата, денеңизге тийип турган аксессуарларга карата айтылат. Мисалы дай антиң, очки тагынуу, дай мауза, шапка кийүү. Бул жерде пифу, тери, шанти, дене, денсаулыкта айтылат. Тофа, чач, гыбо деген колдун ийинден бул жерге чейинки бөлүгү. Сиңчаң, калыпка келүү, бир формага ээ болуу. Баукуа, камтуу, ичине алуу. Чоңман, толуу, толтуруу. Шыйсен, ишке ашуу. Зай шадан пайчоу чаңшаң, бан таң зай шадан и中, 头顶着蓝天，脚下踩着软软的细沙，吹着海风，享受那份惬意。阳光下，球场两边各有两名，戴着太阳眼镜。Бул дай болуу себеби янчиң очки аксессуарларга бул дайды колдонобуз. 晒得一身古铜色，皮肤的运动员在往前争夺，满身的沙子还有满身的汗水，在蓝天白云的衬托下，阳光的照射下，动感而充满活力。 Шайда күнгө кактануу, күнгө күйүү. Күнгө күйгөндөн кийин бүтүн денесинин териси ушул түстө, бронзага окшош түстө болгон спортсмендер сетканын сетканын эки жагында чыңдоо катуу таймашып атышат, кармашып атышат. Чыңдоо деген көпчүлүк учурда эки команда же эки тарап болуп бири-бири менен каршылашкан учурда, таймашкан учурда айтылган этиш сөз. Эгер бул сөздөрдү билбесек, биз болушунча, мисалы ц деген сөздү билебиз, түс. Эмненин күнгө күйгөндөн кийин эмнени жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Албетте тери жөнүндө сөз болот. Ошол үчүн муну белгилесек болот. Шенти дене деле болушу мүмкүн, бирок бул жерде көбүнчө тери туурараак, чач жана кол. Эң эле ылайыктуусу тери болуп атат. Андан кийинкиси ушунча сөздөрдү айтып келди дагы. Бул жерде чоң ман, холи. Эмнеге чоң ман? Себеби холи менен көпчүлүк учурда чоң ман келет. Ошол үчүн ичиске бешке даярданып атканда көбүнчө тексттерди окуш керек. Болбосо дапейца бири-бири менен чогуу, көп учурда чогуу колдонулган сөздөр. Спорт менен алектенип, ошол эле учурда деңиз шамалы менен дем алып, көк асман, ак булуттардын астында ушундай жашоодон ырахат алып атканда энергия толуп турган, энергиясы ашып аткан, жашоонун белгисин билдирген деген маанини билдирди. Ошол үчүн сини белгилейбиз. Көңүл бургандарыңызга рахмат. Жажен. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар.